Белгилүү диктор Бактыбек Мамытов дүйнөдөн кайтты. Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти менен телефон аркылуу сүйлөштү. Саламаттыкты сактоо министрлигинин кеңешчиси үй камагына алынды. Саламатсыздарбы, эфирде айтмакчы программасы. Улуттук телеберүү корпорациясынын кызматкери белгилүү диктор Кыргыз Республикасынын эл артисти Бактыбек Мамытов узакка созулган оорудан улам 20 майда 72 жашында дүйнөдөн кайтты. Ал улуттук каналда дээрлик 20 жылда эмгектенгенин каналдын директору Кайрат Иманалиев билдирди. Маалыматка караганда, акыркы жылдары анын жүрөгү ооруп жүргөн. Бактыбек Мамытов 1950 жылы 3 мартта Чүй облусунун Ысык Ата районундагы Алмалуу айылында туулган. Ал теле жана радио босогосун 21 жашында аттап, ошондон бери чыгармачылык менен алектенип келген. Бактыбек Мамытов Кыргыз Республикасынын эл артисти, даңк медалынын ээси. Ал улуттук теле радио берүү корпорациясындагы арноо концертинин алып баруучусу катары коомчулукка таанылган. Президент Садыр Жапаров бүгүн 19 майда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Анда эки тараптуу мамилелер, салттуу достук, ынак коңшулук жана стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүү талкууланды. Маалыматка караганда, тараптар соода-экономикалык кызматташтык активдешип, анын ичинде Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү жогорулаганын белгилешти. Чек ара маселеси сооданы көбөйтүү, өнөр жай кооперациясын тереңдетүү, транспорт жана энергетика тармагындагы биргелешкен инфраструктуралык долбоорлорду илгерилетүү багытындагы макулдашууларды ишке ашыруу талкууланды. Ушул тапта Кыргыз-Өзбек чек арасын тактоо боюнча аракеттер жүрүүдө. 17 майда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын төрагасы Абдусалом Азизов эки өлкөнүн чек ара тилкесинде жолугушкан. Анын алдында 5-7 май күндөрү Бишкекте Кыргыз-Өзбек чек арасын тактоо боюнча жумушчу топтордун жолугушуусу өтүп, анда демаркацияны жөнгө салуучу документтин долбоору ортого салынган. Чтобы кого-то где-то что-то там внутри комитета, кого-то где-то куда-то. Саламаттык сактоо министринин кеңешчиси Мээрим Тилекова 1 айга үй камагына алынды. Бул боюнча башкы прокуратуранын басма сөз катчысы маалымдады. Агалай Каракол шаардык сотунун кабыл алган токтомуна карата Ысык Көл облустук сотуна апелляциялык арыз берилген. Тилекова кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин негизинде кармалганын 17 майда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы ырастаган жана ага карата тергөө жүрүп баштаганын билдирген. Как говорят американцы, no comments. No comments. 12 майда Жети күздө медайымдардын кесиптик майрамына карата кафеде иш-чара өткөнүн, мурда орун басарынын катчысы болуп иштеп кеткен Тилекованы УКМК кызматкерлери ошол жерден кармап кетүүгө аракет кылганын, ага карата күч колдонуу коркунучу болгонун министр Алымкадыр Бейшеналиев билдирген. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтынан окуй аласыздар.